Супер инфо гезитинин жаңы санында. Маликам деп сыздаган ырчы Мурадил Данияров сүйүктүүсүн тапты. Мээримди 3 жолу көргөндө ага биротоло байланып калдым дейт ырчы мырза. Сиз сүйгөн Супер инфо гезити 20 жашка чыкты. Гезиттин учурдагы жамаатын айтылуу толик сынчы тааныштырат. Таза сууга жарыбаган Ош шаарынын бийлиги быйыл бул көйгөйдү чечебиз деп убада берди. Жергиликтүү жашоочулардын пикирин угуп көрдүк. Каскадер Аслан Аймаширова душмандарым күлүп турганда мен жеңишке жеттим деп кызыктуу маек куруп берди. Атактуу диктор Арно концертинен алмаш кыз жүзү Бактыбек Мамытов дүйнө салды. Акыркы жолукканда бизге батасын берди дейт алып баруучу Чыңгыз Мырзаев. Депутат Султанбай Айжигитов өлкөнү 5 жылда жакырчылыктан чыгара алам дейт. Дагы кандай ойлору бар, гезиттин жаңы санынан окуй аласыз. Дүйнөнү дагы бир пандемия каптайбы? Ондогон өлкөлөр маймыл чечеги деген оорудан жапа чеге баштады. Клиптеги сулуулар сүйлөшөт. Клипке тартылып алып 2 күн депрессияда жүрдүм дейт Алмаз Шаадаевдин ырынын клибинин каарманы Карина Эрмекова. Москвада 10 жашар кыз сабалды. Апасы кызым ал жака бала багууга барган эмес деп айтылып жаткан сындарды четке кагууда. Мал багууда сандан сапатка өтүүгө мезгил жетти. Жалгыз өзү кадимки 5 уйга татыган Абердин ангус породасы. Артыкчылыгын жана кемчилигин айтып беребиз. Айтылуу акын Майра Керим кызынын шакирти Гүлназ Бекбосун кызынын маеги. Ат жасаш үчүн далай жыл иштедим. Эми 2 сулуунун апасы деп таанып жатышат дейт ырчы. Түркиялык актер Мехмет Озан жана анын кызыктуу таржымалын окуй аласыз. Алыш күрөшүнүн чемпиондору менен баарлаштык. Алыш күрөшү олимпиадалык оюн түрүнө кирсе деп тилейбиз дейт балбандар. Бекборбиев ырдаган Мен сени сагынган бойдон жүрөм ыры кантип жаралган. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.